Саадатбек Мырзакулуулу. Кар киши. Белгисиз адамдын күндөлүгү. Окуган Адилет Чубаков. 4-чү аудио бөлүм. Вертолеттор тоолорду, жарларды кыдырып издеп жүрүштү. Менин баамымча бардыгы 15-20 вертолет экен. Бийик абада алар ары-бери ойкуп кайкып учуп жүрүштү. Көп өтпөй эле төмөн жактан бир канча кар кишилердин тобу пайда болду. Күтүлбөгөн жерден тээ алды жагыбызда жүргөн америкалыктардын вертолетторунан төмөн карай октор жаап, ракета, бомбалар учуп, жер бетинин ар кайсы жеринде жарылуулар пайда боло, кар кишилер дүрбөлөңгө түшкөнгө. Көз ачып жумганчалык убакытта алиги топтошуп турган кар кишилерден бирөөсү да калбай бардыгы күмжан болушту. Сыягы арасында тирүү калгандардан же жарадар болгондордон да бирөөсү калбай калса керек. Ар кайсы жерде сулап өлүп жаткан кар кишилерге көзүм чалды. Адегенде аларга анча маанида берген эмесмин. Бирок бара-бара аларды аяп, боорум ачыша баштады. Чын эле бул жактан кар кишилердин бирөөсү да калбай калабы? Жок дегенде анча-мынчасын калтырып, тукум улаганга кызыл китепке киргизиш керек болчу. Жер алдынан чыгыштыбы белгисиз, айтору көп өтпөй эле кайдан жайдандыр кар кишилер пайда боло баштады. Америкалык жокерлер дал эле ушуну күтүп турган окшойт. Дароо оор снаряддар, бомба, ракеталар менен аларды аткылай башташты. Жерде жарылуулар көбөйүп, андан учкан кызыл учкундар, түтүндөр нечен кылымдап жаткан аппак карды булгап кирди. Россия жокерлери менен вертолетторго дегенде ок атпай, тек гана тигилерди акмалап турушту. Төмөн жакта чаң тополоң боло, түтүндүн арасында ар кайсы жерде кызыл ала болуп өлүп жаткан кар кишилер көрүндү. Өлгөндөрдүн саны канчалык көбөйгөн сайын кар кишилер уламдан улам, андан да көп болуп көбөйө беришти. Мен алардын ушунчалык көп экенин билген эмесмин. Ойлогон да эмес болчумун. Төмөн жакта жер бетин бербей жайнап кетти. Демек, өткөн жолкуда биз жака келип жүргөн кар кишилер жөн гана бир уч эле топ экен да. Кудайга шүгүр, ошондо биз жака каптап келишпегенине. Андай убакта эле биз булардын жеми болуп, о дүйнөдө жүрмөк экенбиз. Алар да жөн туруп бербей, чоң таштар менен жогору карай ыргыта башташты. Катуу учуп барган таш төмөн карай тынымсыз аткылап жаткан Америка самолетуна тийип, төмөн кулап жарылып кетти. Америка самолеттору таштар жетпегендей кылып дагы жогору карай көтөрүлүп алышты дагы кайрадан аткылаганга өтүштү. Жердеги жарылуулардан кар кишилер кадимкидей көтөрүлүп барып кулап түшүп, ичеги кардылары чубап, колу буттары үзүлүп, ар кайсы жерде тыбырчылап, өлгөндөрү өлүп, жарадар болгондору жарадар болуп, ошентсе да ачуу үн чыгарыша айбат берип жатышты. Алардын ушунчалык өлөрмандыгын биринчи көрүшүм. Четинен канчалык кызыл ала болуп өлүп жатышса да, качып кетпей же коркуп, үркүп алактабай, ого бетер каршылык көрсөткөнгө аракеттенишип, ызы-чуу салыша бир ордунда тура беришти. Тигилерге жакындай улам төмөн карай түшүп келип, бомба жардырып, кайра жогору карай көтөрүлүп кетип жаткан Америка самолетторунун бирөөсү да күтүлбөгөн жерден ташка кабылып, дароо төмөн карай учту. Вертолет төмөндөгү чоң ташка тийсе керек. Ушунчалык катуу жарылуу болуп, айлананы кып-кызыл жалын каптады. Мындай болот деп америкалыктар күтпөсө керек. Аткылаганын токтотуп, биз жака багыт алышты. Көп өтпөй аларга Корея өлкөсүнүн аскер куралдуу күчтөрүнүн вертолеттору жардамга келишти. Кадимки биздин Катюшадай вертолеттон биринин артынан бири удаа атылаган октор төмөн жактагыларга таамай тие кар бетин кызыл ала кылып жиберди. Төмөн жакта курмандыктар канчалык көбөйгөн сайын кар кишилердин саны мурдагыдан да көбөйө берди. Ой тобо, булар каяктан пайда болуп чыга келип жатышат? Буларды өлтүрүп, кырып түбүнө жете албайбыз го? Россия аскер күчтөрүнүн жетекчиси полковник Виктор Силаев төмөн карап алып, өзүнчө баш чайкап алды. Көп өтпөй буларга Кытай аскер күчтөрү кошулуп, алар дагы аткылай башташты. Акыры Россия аскер күчтөрүнө дагы буйрук берилди. Бардыгы жапатырмак аткылаганга өтүштү. Ушунчалык көп аткылоодон төмөн жак кызыл кыргын боло, капкара түтүн болуп эле жатып калды. Мен төмөн жакты көргүм келбей, жүрөгүм чыдай албай, көзүмдү жумуп жибердим. Эки тараптуу айыгышкан кармашуу башталды. Кар кишилер да жөндөн жөн эле моюн сунуп берген жок.
чоң таштарды чогултуп алып, өйдө көздөй мөндүрдөй жадыра башташты. Кээ бирөөлөрдүн ыргыткан ташы америкалык вертолетторго тийип, бир-экөөсү жарактан чыгып жерге кулап түшүп, жарылып күйүп кетти. Аябай катуу куралданган Америка куралдуу күчтөрүнүн бир взводу төмөндөн жогору карай чыгып келишкен болчу. Араң турган көз эле чыгып кетти өзү эле дегендей, ушунчалык көп кызыл кыргынга аябагандай каарданышып, кимге кагылаарын билбей турушкан кар кишилер аларды көрөр замат эле катуу ылдамдыкта атырылып, ошол жакты көздөй чуркап, агылып жөнөштү. Америкалык жоокерлер мындай болуп кетерин күткөн эмес. Болгон күч куралдарын ошол жака багытташып, окту мөндүрдөй жаадырышып, тындырбай аткылап киришти. Алдыда чуркап келаткандары улам оңкосунан сайылып, өлгөнү өлүп, өлбөгөнү кансырап жатып калганына карабай, болгон күчтөрү менен алга карай жылышып, ушунчалык тездикте аларга жакындап келатышты. Аларды токтотууга мүмкүнчүлүктөрү жетпесин билишип, артка чекинүүгө бел байлашты. Ушунчалык көп сандагы кар кишилер өтө эле тездик менен жетип келип калганын көрүшүп, ыдырап башаламан артка качууга туура келди. Бирок кеч болуп калган болчу. Көз ачып жумганча убакытта эки жак бири-бирине аралаша түшүштү. Адамдарга салыштырмалуу алардан 2 эсе зор кар кишилер дароо эле жерден таптак көтөрүп жерге былчыйта чаап, баштарын, колу буттарын жулуп туш-тушка ыргытып, ушунчалык коркунучтуу көрүнүш пайда болду. Туш-тушта чачырап жаткан америкалык жоокерлерди кармап алып, экөөсү талашып, жулмалашып, белин тең экиге бөлө үзүп жиберип жатышты. Кээ бири аларды жеп салып, колу буттарын, баш сөөктөрүн ыргытып жиберишүүдө. Жогору жактагы вертолеттогулар аларга жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрү да болгон жок. Ошондогу ушунчалык коркунучтуу көрүнүш мээме сиңип, жүрөгүмө сакталып калыптыр. Азырдагы ошондогу көрүнүштү элестетсем, кызыктай абалда болотчумун. Ой тобо, жыбыраган куралчан жоокерлердин көз ачып жумганча бири да калбай калды. Аларды өлтүрмөк тургай талашып, тытмалай жеп салышты. Алар бизден да ашкан жырткыч экени билинип турду. Кокустан колго түшүп калсак, замат да күм-жам кылышчудай. Төмөн жакты дүрбү менен карасак, жоокерлердин бардыгын заматта талашып, бөлө тартып жеп, жок кылып салышыптыр. Ар кайсы жерде чачылып жаткан куралдарынан башка эч нерсе жок. Коркконумдан тим эле жүрөгүм титиреп кетти. Эгер кармалып калсак, замат да эч нерсебизди калтырбай жулмалап жеп салчудай экен. Карабайсыңбы? Өйдө карай каптап келаткан жоокерлердин бири да калбай калыптыр. Аларга биз тараптан эч жардам болбогонуна аябагандай ичибиз ачышып турду. Анын үстүнө ушунчалык көз ачып жумганчалык убакытта жок кылып салышты. Анткени алар ушунчалык тез кыймылдашкан Шамдагай экенин жакшы билем. Тигил америкалык жоокерлер балкем билишпегендир. Бир кезде күтүлбөгөн жерден абада америкалык куралдуу күчтөрүнүн вертолеттору пайда болуп, төмөн карай зениттик ракеталар менен аткылап киришти. Тим эле тындырбай, үстөккө босток аткылап жиберишти. Төмөн жакта эмне болуп жатканын түшүнбөй да калдым. Жердин баары эле жарылуу болуп атат. Аларга Кытай, Корея жана Россия өлкөлөрүнүн вертолеттору жардамга келип, ракета аз келгенсип бомбаларды дагы чубуртуп, жерге төгүп киришти. Төмөн жак түтүн болуп эле эч нерсе көрүнбөй калды. Бомбалоо да, аткылоо да убактылуу токтотулду. Бир топ убакыттан кийин тумандуу түтүн акырын тараган соң, жер үстүндөгү карда жыбыраган кызыл ала болуп жаткан кар кишилердин өлүктөрү көрүндү. Ошентсе да тирүү жүргөн кар кишилердин саны али да болсо көп экен. Мени таң калтырган дагы бир нерсе, алар деги эле коркуп үркүп качып койбой, өлүмгө тике карашты. Алар дагы бул аймакка үстөмдүк кылып көнүп калышкандыктанбы, же мындай кызыл кыргын кандуу окуя баштарынан өтпөгөндүкүбү, бардык тең кабактарын карыш түйө, өздөрүнө кызыл кыргын салып жаткан кичинекей эки аяктууларга ушунчалык заардана карашып, тоо аска жаңырта ачуу үн чыгара кыйкырып жатышты. Булар деги эле кырылып түгөнбөйт го. Жанымда отурган орус аба күчтөрүнүн десанттык бөлүктөрүнүн командири майор киши өзүнчө башын чайкап койду. Буларды тукум курут кылып жок кылгыла деген жогору жактан буйрук келди. Ошондуктан аяосуз жок кылуубуз керек. Төмөн жактагыларга кайрадан аткылоо, бомбалоо башталды.
Кайрадан төмөн жак от менен жалынга, кара түтүнгө толуп кетти. Бир аздан кийин түтүн тараганда карасак, ак жүндүү адамдардын жер жайнаган өлүгүнө толуп кетиптир. Ошентсе да баары бир кыймылдап басып жүргөндөр бир топ экен. Вертолеттогулар эми ошолорду бирден терип бутага алып ата баштады. Алар автомат менен пулеметтин окторуна өлбөсүн билишип, жалаң зениттик куралдар менен өлтүрүп жатышты. Кыймылдагандардын саны уламдан улам азая берди. Арадан 3-4 саат өткөндөн кийин жердеги кыймыл токтогонсу да, ошону менен катар аткылоо да токтоп, бирок бир да бири төмөн жака түшүп барганга дабай турду. Жерде кыймылсыз жаткандар кайрадан тирилип кетип, жабыла кол салып жиберчүдөй сезилүүдө. Вертолет менен канчалык төмөн жактагыларды аткылаган сайын, аппак жүндүү эки аяктуулардын саны уламдан улам азая берди. Келбеттери адам баласына окшошуп, эки аяктап баскандыктан, биздикиндей шадылуу колдору болгондуктан, биз аларды жөн гана кар кишилер деп атап койдук. Балким алардын биологиялык башкача аты бардыр. Бирок биологияда бул тууралуу эч кандай ачылыш болгон эмес. Деги эле жер жүзүндө жашап жаткан бир да адам булар тууралуу эч нерсе билишчү эмес. Кез-кез бирин-серин жүргөн кар кишилер тууралуу божомолдор айтылып калганын телевизордон көрчүбүз же газеталардан окуп калчубуз. Момундай болуп топ-тобу менен биздин илгерки жапайы коомчулук тоорундай болуп жашаган макулуктарды деги эле көргөн эмеспиз. Тобо, булар кайдан пайда болушкан? Же илгертеден эле жашап келишкенби? Бул жак өзүнчө эле бир табышмактуу, сырдуу дүнүйө экен го. Биз билбеген канчалаган гана белгисиз макулуктар жашап жүрүшөт. Же булардын баарын башка планеталыктар, башка планетадан келип таштап кетишкенби? Анысынан да бардыгы тең аппак жүндүү болгонун карабайсыңбы? Же жер шартына ылайыкташканбы алардын түсү? Анткени дайыма аппак кар болуп турат экен. Бул жакты жакшылап изилдегени атайын экспедицияларды дагы жөнөтүш зарыл окшойт. Бул жака эч кимди жолотпой кайтарып турушу үчүн ушундай атайын жапайы кар кишилерди таштап кетишкенби? Алтын демекчи, ал жакта эч аралашмасы жок таза уютулган алтынго. Анын бер жагындагы жалтыраган кумдар эле канча турат? Чиркен. Мына мамлекетибизди байыта турган ал жакта канчалаган гана байлыктар бар. Кудай буйрса, биздин чакан экономикасы жакшы, алдыга чыга албай жаткан биздин өлкөбүз үчүн алардын жакшы пайдасы тийчүдөй. Кудайга шүгүр. Бир кезде кар үстүндөгү өлүктөрдүн бардыгы тыптынч болуп калышты. Бир дагы кыймылдаган жан жок. Бардыгы аткылоонуда, бомбаланууда токтотушту. Кадимки согуш майданындагыдай өрт, анан түтүн эле каптап калды. Кар үстүндө аппак болуп өлүп жаткан кар кишилерден ушунчалык көптүгүн айтпа. Булар өздөрүнчө жашап, аябай тукумдап көбөйүшсө керек. Карачы, аларга биздин зыяныбыз кандай тийди? Алар өздөрүнчө тынч эле оокатын кылып жатышпады беле? Алар жырткычпы, же алардан ашкан биз жырткычпызбы түшүнүп болбойт. Алардан бир топ эле көлөмүбүз жагынан кичинекей болгонубуз менен илим-билим, техникага таянып, аларга үстөмдүк кылып кеттик. Эгер күчтүү курал, техника болбогондо биздин деги эле аларга күчүбүз жетмек эмес. Алар көлөмдүү болгон аз келгенсеп, ушунчалык тез кыймылдашкан Шамда кайда болушат экен? Заматта бизди күм-жам кылып жок кылышмак. Биз алардын жеми тамагы болуп бермекпиз. Эгер булар ушунчалык көбөйүп, жер шарын каптап кетишкенде, анда бизде жашоо болмок эмес экен. Биринчилерден болуп жерде кызыл ала болуп өлүп жаткан кар кишилердин үстүнө америкалык вертолеттор конушту. Анан акырында анын ичинен катуу оор куралданган жокерлер секирип түшүп, тирүү калгандары барбы, жокпу текшерип киришти. Тирүү калгандары болсо огномет менен өрттөп жиберип жатышты. Тим эле күйүк чыттанып кетти. Бир кезде кайдан жайдан пайда болгону белгисиз, тигилерден да 2-3 эсе чоң болгон, өзгөчө ак түктүү, айбаттуу, зор 3-4 кар киши пайда боло калып, америкалык жокерлерди туш-туш жака чачыратып ыргытып, килейген муштумдар менен жал пайда чаап, заматта төмөн жактагыларга дүрбөлөң салып жиберишти. Биз жогору жакта вертолеттин ичинде аларга көзөмөл салып турдук. Жөнөкөй куралдар, автомат, пистолеттер менен аткылашты эле, эч кандай майнап чыгара алышпады. Анан гранатомет, огнемет, зениттик куралдарды колдонушуп, аткылап атышып, акыры төртөөнү тең тынчытышты.
Бирок бир топ жокерлер өлүп кетишти. Аппак болгон кар кишилердин арасында карала туралы болуп, 50-60 Америка жокерлери да өлүп жатышты. Ой тобо, карачы. Кыска убакыттын ичинде ушунча адамды өлтүрүп жиберишкен кар кишилер жердеги төмөн жактагы бейкапар жашап жаткан адамдарга кол салыша, айылга каптап киришсе, заматта бир айылды жок кылып таштачудай. Булар өтө эле коркунучтуу макулуктар экени билинип турат. Бардыгын бирин да калтырбай тукум курут кылгыла деген катуу жогору жактагылардын буйругу да бекеринен айтылбаса керек. Төмөн жактагы америкалык жокерлердин саны дагы бир топ эле азая түшкөнсүдө. Жогору жакта вертолеттордо отурган Корея, Кытай жокерлери төмөн карай түшкөнгө дабай турушту. Анан бардыгы бири-бирине белги берише чогуусу менен төмөн карай түшүштү. Россия аскер вертолеттору дагы аларга кошулду. Жер бетин каптаган ар кайсы өлкөнүн жокерлери өлүп жаткан кар кишилерди дагы бир сыйрадан текшерип өлтүрүп, бир дагы жандык калтырбай тазалап жүрүштү. Кээ бир чала жандарын тирүүлөй өрттөп жатышты. Мындай карап турсаң, адам баласы өздөрү жырткычка айлана баштады. Ошолор менен аралашып мен дагы жүрдүм. Аскер формасын кийип, 2-3 сааттай бардыгын кылдат текшерип чыгышкан соң, булардын негизги жашай турган жери кай жакта экенин аныкташмакка жар боорун карай багыт алып издеп жөнөштү. Алдыларында дагы эмне окуялар күтүп турганын эч ким ойлогон да жок. Ар өлкөнүн жокерлери өздөрүнчө топ-топ болуп, бири-бирине кошулбай атүгөл жакын жолошпой, ар кайсы жерде кар кишилер жаткан турактарын издеп жүрүштү. Эмне себептен мындай бири-бирине мамиле жасап жатышканы кийинчерээк айкын болбодубу? Көрсө, алардын максаты кар кишилерди түп орду менен жок кылып, тукум кырыт кылуу эмес экен. Ансыз деле алар чекесинен кырылып отуруп, таптакыр тукум курут болуу чегинде турушкан. Бардыгынын негизги көздөгөн максаты эле алыс жерде жар боорундагы оюкчада болуп жатыптыр. Албетте, ошол кичинекей көрүнгөн оюкчанын ичинде таптаза тонналаган алтын, башка баалуу буюм таштар жаткан. Ар кайсы жерде өз-өзүнчө болуп кумурскадай жыбыраган жоокерлер кар кишилердин түнөктөрүн бат эле табышты. Негизги коргоочуларынан 3-4 же болбосо калгандары улгайгандары, ургаачлары, анан жаш балдары калышыптыр. Жапондор ошондо өзгөчө, башкача курал колдонушту. Буга чейин алар ал куралдарды эмнеге жашырышканы белгисиз. Лазер нуру менен атуучу куралдары, анан огнеметтору бар экен. Өздөрүн карай атылып, жулунуп чыккан кар кишилердин негизги коргоочуларын лазер нуру менен өлтүрүп, атып салышты. Мындай куралдар бизде деле бар болчу, бирок биз аны пайдалангыбыз келген жок. Россия куралдуу күчтөрүн жетектеп жүргөн жетекчиси Жапон жокерлердин бул жоругуна башын чайкап койду. Андан кийин ушунчалык катуу кыргын башталды. Аны эстесем азыр да жаман акыбалда болуп кетем. Таптакыр эстегим да келбейт. Же жапондор ушунчалык мыкачуулобу, билбейм. Айтор, карысын, ургаачысын, жаш балдарын бирин да койбой аткылап, өлтүрүп киришти. Аларды эч жака качырбай курчап алып, огнеметтор менен куйкалап, лазер нуру менен жок кылып жатышты. Жада калса эмчектеги балдарынан бери өлтүрүп, бир жакта өздөрү эч нерсе болбогондой ырахаттана карап жатышты. Мен бала кезде жаңы союлган койдун башын, шыйрактарын куйкалаганда дал ушундай жыт келчү эле. Үңкүрдүн ичинен дал эле ошондой жыт келип жатты. Жапондор башка өлкөнүн жокерлерин бул жака келгенге мүмкүнчүлүк бербей, мунун ичине өздөрү кожоюнду кылып жатышты. Бер жакта Корея, Кытай, Американын жокерлери аларга жакын жолобой, кыймыл аракеттерине көз салып турушту. Кар кишилердин күчтүү эркектеринин баары өлүп, бул жакта жалаң алсыздары калганы билинип турду. Анткени ал жактагылардын бири да жапон жокерлерине каршылык көрсөтө албай, четинен жан берип, куйкаланып өлүп жатышты. Ачуу кыйкырык, онтогон үндөр өңкүр ичинде жаңырып, бизге чейин жетип жатты. Алар дээрлик 1 сааттай аткылашты окшойт, алсыз макулуктарды. Анан барып тынчып, аткылоодо, кыйкырык, ызычууда токтоп, заматта жымжырт боло түштү. Көп өтпөй өңкүр ичинен жапон жокерлердин бардыгы чыгып, куралдарын өйдө көтөрүшө, жеңиштүү, өз тилинде бир нерселерди сүйлөшүп, кыйкырып жатышты. Көзүмө 1945-жылы биздин жокерлер Берлиндеги Рейхстагга туу сайып, кайра сыртка чыгып кубанычтуу кыйкырып,
асманга карай ок чыгарып жаткандары элестеп кетти. Кар кишилер менен болгон айыгышкан кармаш соңуна чыкты окшойт. Барып бир сыйра көз жүгүртүп текшерип көрүш керек. Полковник өзү менен кошо 10 чактадай куралдуу жокерлерди алып, ошол кар кишилердин түнөгү жака жөнөдү. Сен барганга болбойт дегенге карабай, мен дагы алар менен кошо ээрчип алдым. Барбай койсом деле болмок экен. Саңырсыган, күйүк чыттанган үңкүрдүн ичинен кочкул кара түтүн чыгып жатты. Үңкүрдүн ичине кирип, ушунчалык коркунучтуу көрүнүшкө туш болдум. Аз жерден эсимди жоготуп кое таштадым. Алсыз макулуктардын баардыгы ушунчалык жырткычтык менен өлтүрүлүптүр. Лазер нуру менен баштарын, колдорун кескилешип, огнемет менен капкара кылып күйгүзүп, куйкалашып, айтор бирин да жөн өлтүрүшпөптүр. Ар кайсы жерде ичеги карыны чубалып жаткан өрүктөр, энесине жабышкан боюнча куйкаланып калган ымыркайлары, колу буттар, баштар ар кайсы жерде бөлүнүп жатат. Алардын үңкүрдөгү жашоолору илгерки адам баласынын таш тоорундагы үңкүрдөгү жашоону элестеп кетет. Аларды көргөндө, өзгөчө ичеги карыны чубалжып жаткан ымыркайларды көргөндө, жүрөгүм ооруп чыдай албай ыйлап жибердим. Көзүмө өзүмдүн балам ушундай болуп өлүп жатканын элестеп кетти. Ой тобо, адам баласы да ушундай жырткыч болот экен. Биз адамбызбы, эмнебиз? Айбандан да төмөнкү деңгээлге түшүп кеткенбизби? Жок дегенде ургачтылары менен ымыркайларын аяп койсо эмне? Менин оюмду түшүнгөндөй, жанагы полковник акырын күбүрөп кирди. Минпесе да болбойт. Булар аябай жырткыч, өч алгыч, кекчил болушат. Эгер аман калыша турган болсо, кийинчерээк ымыркайлары чоңойгондо да адам баласынан өч алышып, кызыл кыргынды салышмак. Бир эсептен бул туура да болду. Сыртта жапон жокерлери өтө чоң иш бүтүргөндөй, эч нерсе болбогондой тамашалашып, өзүнө өзү ыраазы болуша, тамекини асманга бурулдата үйлөшүп, каткырып күлүп жатышты. Бир аздан кийин бардык куралдуу жокерлер кокусунан тирүү калган кар кишилер барбы дегендей жабыла булуң бурчтарды текшере башташты. Жашынып калгандарды таап алышса, дароо эле жок кылышып атып салышууда. Мен кокусунан башымды жогору көтөрүп, мени тешетиктеп турган бала кар кишини көрүп, экөөбүздүн көзүбүз бири-бирибизге чагылыша түштү. Жүрөгүмдө мени эч кимге билгизбе, айтпа деген сезим болуп, аны аяп көпкө карап турдум. Мейли, булар да таптакыр тукум курут болбой жашай берсин деген ниет менен көз карашымды башка жакка буруп кеттим. Анан кийин эмне болду билесиңерби? Муну дегеле айтууга да ооз барбайт. Дегеле адам буту басып барбаган ушунчалык бийиктиктеги тоо арасындагы мейкиндикте кайрадан жымжырттык өкүм сүрдү. Акыркы мезгилде эски жыл акыркы мүнөтүн согуп, жаңы жыл жаңы кадамын таштаган кезде так эле түнкү саат 12лерде ушунчалык тарсылдактар күчөп, асмандагы тынымсыз жарылуулардан биринин артынан бири уда-уда атылган фейерверктерден замат-таламат болуп, тимеле кулагың тунуп кеткендей болот эмеспи? Арадан жарым саат өткөндөн кийин баардыгы тынчып калат. Анан түтүндөн аба булганып, аны менен катар жер бети дагы булганычка толуп кетет. Менин көз алдыма дал эле ошондой көрүнүш элестеп кетти. Ары бери ойкуп кайкып учкан вертолеттордон төмөн карай тынымсыз атылган ок, ракеталар, бомбалар, снаряддар ушунчалык тарс-атурс добуштарды күчөтүп, жер бетине түтүн, өрт каптатып, айланада эч нерсе көрүнбөй калган болчу. Өйдө жактан түшкөн бомба үнүнө кошумча болуп төмөн жактагы жапайы кар кишилердин чаңырган, бакырган үндөрү тимеле акыр заманды көз алдыңа элестетип жиберет. Акырындап туман, түтүн тарагандан кийин жер бетин бербей жыбырап кыймылсыз өлүп жаткан макулуктарды көргөндө, Кудайым өзүң кечире көр деп жакаңды карманасың. Анан өзүң адам болуп туруп, адам баласындагы жек көрүп кетесиң. Адам баласы жаралгандан баштап жөн тынч жашабай, алмустактан бери эле бири-бирин өлтүрүп, кыргын салып келатышат. Могул жерде колдоруна курал кармап турган ар кайсы өлкөнүн жокерлери эмне үчүн жокердик кызмат аткарышат? Бомба, автомат, пистолет, гранатомет, пулемет булардын баардыгы эмне үчүн жасалган? Албетте адамдар бири-бирин өлтүрүшү үчүн. Мына көрбөйсүңөрбү? Биз жырткычтардан эмнебиз кем? Алар аң сезимсиз жырткыч болсо, биз аң сезимдүү жырткычпыз. Тигил жапайы макулуктардын же тагыраак айтканда кар кишилердин каргартаң ургаачы аялзат, жаш балдар, атүгүл эмчектеги балдарынан бери өлтүрүп ташташпадыбы? Жөн өлтүрбөй куйкалап өлтүрүшпөдүбү?
кемпир чалы эмчектеги балдары чыркырап, өкүрүп бакырып куйкуланып жатканда кантип чыдап карап турушту деп ойлойм. Сыягы тескерисинче алар ошондон рахат алып жатышты. Анан жырткыч эмей биз эмнебиз? Жырткычтардан да ашып кеткен жырткычпыз да. О, Кудайым өзүң кечире көр. Тоо бетиндеги мейкиндикте өлү жымжырт, аппак болуп жер бетин бербей жайнаган өлүк. Алардын арасында бир дагы тирүү жандык жок. Жапон жокерлерди аларды кайра текшерип, өлгөндөрдүн бардыгына автоматтын ыштык бычагын матырып чыгышты. Жедеп бардыгы бири да калбай өлгөндөн кийин өздөрүнчө топтошуп бир нерселерди сүйлөшүшө, күтүлбөгөн жерден бизди карай ок чаадырып ата башташты. Орустардын 2-3 вертолетун жардырып жиберишти. Адыгенде биз эмне болгонун түшүнбөй, дароо вертолетторго отура, жер бетин бербей жайынап өлүп жаткан жерден оолак боло бердик. Атыгүл Жапон куралдуу күчтөрүнүн вертолеттору дагы бизди бир топко чейин кубалап барып, кайра кайтып кетишти. Бардыгы биргелешип сүйлөшүп алып, чогуусу менен эле келишпеди беле. Эмне себептен жанындагыларга ок атып, кол салып жатышат. Америкалык куралдуу күчтөр аларга аралаша албай оолак боло беришти. Анткени кар кишилер алардын жокерлеринин теңинен көбүн кырып салышкан эле. Кытай Эл Республикасынын жокерлери менен Жапон армиясынын ортосунда айыгышкан атышуу болуп кетти. Эки жактын тең вертолеттору талкаланып, жокерлери биринин артынан бири өлүп жатышты. Россия тараптан согушууну токтоткула деген өтүнүчүн уккулары келген жок. Бийик Асказолу тоо мейкиндигинде кайрадан согуш майданы башталды. АКШ армиясына кайрылалы десек, алар дагы өздөрүнчө баарыбыздан оолак болуп кетишиптир. Ал эми Корея элинин куралдуу күчтөрүнөн таптакыр дайын жок. Кызык, алар каяка жоголуп кетишти. Эки жак бири-бири менен кырылышып жатканда, Корея куралдуу күчтөрү алиги биз камалып жаткан оюкча үңкүрдү ээлеп, эч кимди жолотпой, болгон куралдуу күчтөрүн ошол жакка коюп коюшуптур. Демек, бардыгы түшүнүктүү болду. Алиги биз камалып калган үңкүрдүн ичинде тонналаган таза алтын бар эмес беле? Ошого ээлик кылгылары келип жаткан турбайбы? Кытай менен Жапон жокерлери бири-бирин аткылаганын токтотушуп, экөөсү эки жактан үңкүрдү курчап турган Корея куралдуу күчтөрүн аткылап киришти. Тигилер да жооп кайтарып, бер жакты көздөй аткылай башташты. Күтүлбөгөн жерден буларга америкалыктар дагы кийлигише кетишти. Ортодо кайрадан кызыл кыргын башталды. Катар тизилген вертолеттор биринин артынан бири жарылып, жалбырттап күйүп, кайрадан түз мейкиндикте кара түтүн каптады. Россия куралдуу күчтөрү биздин жергебиздеги борборубуздан анча алыс эмес, Кант шаарчасынын четинде жайгашкан Россия авиа күчтөрүн жардамга чакыра баштады. Айтор, кимди ким өлтүрүп жатканы белгисиз. Ортодо чаң тополоң эле түшүп кетти. Чиркен, адам баласынын напсиси кандай жаман. Кар кишилерди жок кылыш үчүн уюмдашып, сүйлөшүп келиштиле. Эми карабайсыңбы? Алтын үчүн бири-бирин жок кыла башташты. Мунун соңу кандай болот? Бир жаратканыбыз өзү билет. Кудай өзүң кечире көр. Эми эмне болот болду экен? Адамды жылкы мүнөз деп бекеринен айтышпайт. Карабайсыңбы? Бет алдыбыздагы окуя эле өзү күбө болуп турбайбы? 4-5 өнүккөн өлкөнүн жокерлери бул жака эмне максат менен келгендерин унутуп калышты. Ушунчалык ченемсиз өлчөмдөгү алтындын уйгунун бар экенин билип алышкан соң, эми бардыгы бири-бирине душман болуп чыга келишти. Мындан бир аз эле убакыт мурда бири-бирине көмөк көрсөтүшүп, кар кишилердин тукумдарын курут кылганга аракет кылып жатышты эле. Ач көздүк, напсиге дароо моюн сунушуп, эми бири-бирин жок кылууга аракет кылып жатышат. Тим жайларына коелу. Биринин жүнүн бири тутуп жешсин. Анан эмне болушарын соңунда көрөрбүз. Биз алардын эч нерсесине кийлигишпей коелу. Россия куралдуу күчтөрүн жетектеп жүргөн полковник кабагын түйө окуя болуп жаткан жерге акырын дүрбү менен көз жүгүрттү. Анын планы боюнча биз жактан авиа куралдуу күчтөрү жардамга келсе, күч топтоп, акырын буктурма уюштуруп, тигил жакта бири-бири менен атышып жаткан жокерлерди курчоого алып, күч менен багынтууга, моюн сунууга мажбурлоо болчу. Вертолеттогулар бири-бирине сокку ура баштаганда, Россия куралдуу күчтөрү вертолеттор менен кошо тээ алыс жакка кетип, далдоо жерге жашынып турду. Бул жер кадымкыдей эле согуш майданына айланып кетти. Төмөн жакта тынымсыз аткылашуулар болуп жатса, жогору жакта вертолеттор биринин артынан бири жарылып, төмөн карай өрттөнүп түшүп жатты. Мен мындай жерден оолак болуп алыстап кетким келип жатты, бирок мүмкүн эмес болчу.
Анткени Россия куралдуу күчтөрүнүн арасында аралашып жүргөнбүз. Алар биздин айтканыбызга эч убакта көнбөйт болчу. Мындай башаламан согуш эч бир жакшылыкка алып келбейт болчу. Адам буту жетпеген тоо арасында кылымдап жашап келген кар кишилердин бирин да койбой, жырткычтык менен өлтүргөнү аз келгенсеп, эми бири-бирин аеосуз өлтүрө башташты. О, адам баласы, эсиңерге келгиле. Бул байлыктын түбүнө эч ким түшүп кеткен эмес. Бул жалган дүйнөгө, байлыкка азгырылбагыла. Эртеби кечпи баары бир өлөбүз. Бул дүйнөдө түбөлүктүү эч нерсе жок. Согушууну токтоткула. Жараткан берген өз өмүрүбүз менен жашап, өз өмүрүбүз менен өлөлү. Бири-бириңерди өлтүрүүнү токтоткула. Жериңерге кайткыла деп кыйкыргым келет. Бирок алар менин айтканымды түшүнбөйт дагы, укпайт дагы болчу. Миссиялары бүткөн соң өз өлкөлөрүнө кайтып кетүүнүн ордуна үңкүрдөгү эбегейсиз зор байлыкка азгырылып, анан магниттей чапталышып, керек болсо колдон келсе вертолетторуна жүктөп кеткилери келип жатышат. Тынчтык жол менен байлыкты тең бөлүшүп алып кетишсе деле болмок. Бирок бири-бирине ыраа көрбөй, ач көздүк кылып, ар кимиси өз көмөчтөрүнө гүл тартып, бул байлыкка толугу менен ээ болгусу келип жатышты. Тим эле жүрөк титирейт. Ортодо шайтандар ойноп, кызыл кыргынга баткан жоокерлер көздөрү кызара бири-бирин аяшар түрү жок. Үңкүрдүн оозундагы чоң ташты улам жардырып отуруп ачып алышкан болчу. Анын ичинде калган биздин адамдар эмне болушту экенин билбейм. Балким алар булардын көздөрүнө көрүнбөй, ары караңгы жагына качып кетиши да мүмкүн. Же Корея өлкөсүнүн жоокерлерине туткунга түшүп, алардын курмандыгы да болуп калышы мүмкүн. Мен аларды ошол боюнча экинчи көргөн жокмун. Алардын тагдыры эмне болду билбейм. Абадан согушуп жаткан вертолеттор дагы азая баштады. Мындай кандуу согуш деги эле тыным алган жок. Ширкен, байлык азгырыгы эмнелерге гана алып барбайт. Жада калса мен кошулуп жүргөн Россия куралдуу күчтөрү дагы өздөрүнчө согуш аракеттерин жасаганга план түзүп жатышты. Демек, булар дагы жөн жатпайт экен го. Бардыгынын эле көз арткандары бир гана нерсе — үңкүр ичинде жаткан эбегейсиз байлыкка ээ болуу. Россия куралдуу күчтөрүнүн вертолеттору тээ алыс жердеги көмүскөдө кыдыркей тизилип конуп турушту. Бардыгы согушка даяр боло, буйрукту гана күтүп калышкан болчу. Ошондо эмне болуп кетти билесиңерби? Тоо жаңырган, катуу күңгүрөнгөн добуш угулуп кетти дагы, кайрадан тып басылды. Бул эмне болгон добуш экенине түшүнбөй, баарыбыз таң кала, бири-бирибизди суроолуу карап калдык. Анан тээ бир аздан кийин күңгүрөгөн табышмактуу добуш мындан да катуураак чыкты. Үңкүрдүн айланасында согушуп жаткан жоокерлер бул добушка бир аз тыныгуу жасашып, тоо аска жаңырган добуш кайдан чыгып жатат деп бир аз тыңшап турушту дагы, кайрадан атышууну уланта беришти. Жер бетин бербей өлүп жаткан кар кишилердин өлүктөрүнө аралаша, адамдардын да өлүктөрү кошулуп жатты. Ошондо жер катуу бир силкинип алгансып кетти. Бир жамандык болорун сезе мен отурган вертолет дароо абага көтөрүлүп чыкты. Тээ алыстагы үңкүрчөнүн айланасында согуш тале да болсо токтобой кызыл кыргын түшүп жатыптыр. Мен отурган вертолеттун эрте учуп кеткени жакшы болуптур. Бир кезде тээ алыс жактан күңгүрөнгөн добуш бул жака чейин жетип келип, жер катуу силкинип алды. Катуу силкингенде жерде конуп турган вертолеттордун баардыгы кулап, бири-бирине тийип талкаланып, учууга эч мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан эмне болду билесиңерби? Ошону ойлосом азырда жүрөгүм титиреп кетет. Мен акыры заман кыямат кайым башталды го деп ойлогом. Андай көрүнүштү аламатты мен кинодо да, түшүмдө да көргөн эмесмин. Менин өмүрүмдөгү баарынан өтүп кеткен эң эле коркунучтуу көрүнүш ушул акыркы окуя болду. Бул көрүнүш дайыма азыркыга чейин түшүмө кирет. Кээде катуу чочуп ойгоном дагы, анан бул өңүмдө эмес түшүмдө экенин билгенимде, өөх деп көңүлүм жайыла түшөт. Ичинде толтура алтын таштуу үңкүрдү тигилер даледе болсо талашып, аткылашууну токтотпой бири-бирине чабуул жасаша, үңкүрдү басып алууга, ээлеп алууга аракет жасашып, ыштык, бычак, колдор менен, автоматтын кундактары менен кармашып, үңкүрдүн айланасы кандуу көрүнүшкө айланды. Ар өлкөнүн жоокерлери бири-бирин аеосуз өлтүрүп жатышкан болчу. Россия жоокерлери да бери жакта кезектеги кармашууга, чабуул коюуга даярданып жатышкан. Ар кимиси үңкүр ичиндеги таза уютулган алтынга ээ болуп, өздөрү менен кошо жүктөп алып кетүүгө ниеттенишүүдө. Анан эмне болду? Күтүлбөгөн жерден күн батыш тараптан күңгүрөнгөн катуу добуш келип, тоо бир силкинип алды.
эмне болуп кеткенин түшүнгөн жокпуз. Үңкүрдүн айланасында согушуп жаткандар бир аз тыныгуу жасаша, айланасына таң калыштуу карап калышты. Анан бирөөсү экинчисине ок атты эле кайрадан кырчылдашып, кармашкандарын улантып киришти. Жер ушунчалык катуу силкингендиктен бийик жардын баары тоо таштар кулап, жер жарылып, көз ачып жумганчалык убакта айлана топурак чаңга толуп кетти. Абага калкып чыккан биз дүрбү менен төмөн жака көз жүгүртүп жаттык. Алиги кырчылдашып согушуп жаткан жоокерлер дароо урушканын токтотуша, ар ким өз жанын сактоого аракет кылганга өтүштү. Бирок алар эч жака качып кете алышпайт болчу. Аларды баардык тарабынан өлүм күтүп турган. Анткени жогору жактан бийик жарлар кулап, мөндүрдөй жааган чоң-чоң таштар жоокерлердин баардыгын басып калып жатты. Бир жагынан алдындагы жер жарылып, кутулуп кетүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатты. Чоңдугу үйдөй болгон таштар тигилерди жалпай табаса, калганы жарылган жерге төмөн карай туңгуюкка кирип кетип жатышты. Жараткан Аллахым өзүнүн каарына эми чындап алды көрүнөт. Жердин силкинүүсү, жарылуусу уламдан улам күчөп, тээ жогору жактагы бийик жарлар үстүккө босток кулап, тоо уламдан улам төмөн карай чөгүп келе жатты. Бүттү. Кыямат кайым, акыр заман башталды деп ойлодук. Менин угушумча кыямат кайым башталганда укмуштуудай катуу добуш батыш тараптан келет деп уккам. Бул добуш дагы батыш тараптан келбедиби? Биз да баары бир жерге кона албай, тигилер менен кошо жок болобуз деп ойлодук. Мен Кудайга жалына баштадым. Вертолеттун ичиндеги мусулман эмес жоокерлер да тизелеп отура калып, Кудайга жалбара чокуна башташты. Бери жакта тизилип турган Россия куралдуу күчтөрүнүн вертолетторунун бири дагы көтөрүлүп кетүүгө үлгүрө алышкан жок. Окуя ушунчалык тез болуп кеткендиктен, жаңыдан отула баштаган вертолетторду ураган таштар быркыратып талкалап кетти. Бир-эки вертолет жогору карай көтөрүлүүгө аракет жасады эле, жогору жактан кулаган таштар баары бир аларды үлгүрткөн жок. Ал эми ар жакта турган кореялыктардын вертолетторун жер экиге бөлүнүп, баардыгын төмөн карай алып соруп кетти. Тим эле жараткан аларды атайлап жок кылып жаткансыда. Аттиң көз ачып жумганча бир дагы адам тирүү калган жок. Кокусунан жардан жарга жармашып жанын сактап калууга аракет кыла, жан талаша тырмалаңдап бара жаткан кар кишиге дүрбү менен көзүм чалып калды. Кутулуп кете алам деп ойлогом. Атүгүл ошону кааласам, бирок андай болбоду. Алдагы чоң ташка жабышкан боюнча жарылган ойка кирип кетти. Аны ошол боюнча акыркы жолу көрүшүм. Өкүнүчтүүсү, жанымда фотоаппарат же мобилдик телефонум болгондо сүрөткө тартып алат элем. Алар жөнүндө менде эчтеке далил калган жок. Болгону күндөлүк. Бийик жарлар, тоолор жер титиреп жарылган сайын улам төмөндөп чөгүп тегизделип келатты. Алиги алтын үчүн салгылашып жаткан жоокерлер ар кайсы өлкөнүн вертолетторунун изи да калган жок. Баардыгын жарылган жер жутуп кетти. Жер катуу титиреген сайын ачылып кетип, баардыгын төмөн карай соро кайра жабылып калып жатты. Тим эле өзүн карай оп тартып жулунган ажыдардан эч айырмасы жок. Канчалаган гана жан жаныбарлар бар эле, биз билбеген, ошонун баардыгы жок болду да калды. Ушундай эң жогорку балдагы жер титирегенин көргөн эмесмин. Өздөрүнчө тирилик кылып жаткан кар кишилердин баардыгын бирин да калтырбай, ымыркай балдарынан баштап улгайган чал, ургачыларына чейин бүт калтырбай, аеосуз кыргандын кесепетиби деп ойлоп коем. Жаратканыбыздын каарына калып мынакей, өзүбүз эмне болуп жатабыз. Биздин вертолеттон башкасы эч кимиси соо калган жок. Улам жер титиреген сайын тоолор кулап, жер ачылып жабылып, бийик тоолор улам төмөндөп чөгүп, тегизделип баратты. Жер аламаты башталгандан бери вертолеттун ичиндегилердин баардыгы ар кимиси өзү менен өзү болуп, Кудайга жалынып, кечирим сурашып, дегеле жашоосундагы болуп көрбөгөндөй башкача сезимде болуп жатышты. Анткени төмөн жакта жер көчүп, экиге бөлүнүп жарылып, кайра биригип, тоо таштар кулап, бийик аскалуу жарлар өзүнөн өзү чөгүп, чын эле кыямат кайым, акыр замандын белгиси көрүнүп турду. Бүттү. Баардыгыбыз кеттик о дүйнөгө. Жер өзүнүн жашоосунун соңуна келди. О жараткан Кудайым, ушул жашка келгени билип жасаган, билбей жасаган күнөөлөрүмдү кечире көр. Өмүрүмдө көптөгөн катачылыктар, жаңылыштыктар, кемчиликтер кетти. Алдыңда күнөөкөрмүн, алсызмын. Алдыңда алсыз пендең, күнөөкөр макулугуң турат. Алсыздыгым үчүн кечирим сурайм. Кечир мени жараткан Аллахым. Мени тозок азабынан,
жанды чыркыратып аеосуз күйгүзгөн оттон куткар. Айтор, мындай мезгилде ар ким өзүн эле ойлоп калат экен. Вертолет ичинде куурашып жаратканга жалынган эле үндөр. Ал эми төмөн жак болсо, Кудай жамандыктын бетин көргөзбөсүн. Жер ордунан козголуп, ары бери көчүп жатты. Жаракалар пайда болуп жарылып, бири-биринен алыстап кетип, кайра биригип калат. Жогору жактан кулаган аска таштары жарылган жаракага кирип сиңип кетип жатты. Мындай кырдаалда бир да жандык тирүү калбайт. Биз эмне жараткандын ачуусуна тээп каарына калдыкпы? Же чын эле жер өзүнүн жашоосун жашап бүтүп, акыр заман келдиби? Төмөн жакты карагың келбейт, карагандан да коркосуң. Тим эле укмуштуудай коркунучтуу көрүнүш, жаныңдан түңүлөсүң. Бардыгыбыз тең, бүттү, жашообуз ушуну менен соңуна келди. Эми мындан ары кыямат кайымдын азабы башталат. Вертолет бир ордунда козголбой, үстүндөгү айланткычы бар бир калыпта жай айланып абада калкып турду. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден борбор тараптан сигнал келди. Силер кандайсыңар? Баары тынч, жайындабы? Каяктан тынч болсун? Тоолор кулап чөгүп, жер жарылып, көчүп, кыямат кайымдын коркунучтуу аламаты болуп жатат. Бул жактагылардын бардыгын бирин да калтырбай жер соруп кетти. Жападан жалгыз биздин вертолет гана абада калкып турат. Коно турган жер жок. Төмөндөсө эле дароо жер өзүн карай оп тартып соруп кеткени турат. Биздин акыбалыбыз өтө эле кыйын. Өзүңөрчү? Өзүңөр кандайсыңар? Биз жакшы элебиз. Биз жак тынч. Болгону 4 бал болгон жер титирөө болуп кетти. Анын сөзүнө биз ишене албай турдук. Андай болсо тезирээк бизди карай жөнөгүлө. Силер жакта 9 балдан ашып кеткен жер титирөө болуп жатканын жаңы эле уктук. Эртерээк ал жактан улак болуп кеткиле. Болбосо бир балеге кырсыкка учурайсыңар. Борбордон келген буйрукка дароо моюн сунуп, вертолеттун багытын күн чыгышты карай буруп, катуу ылдамдыкта учуп жөнөдү. Бардыгыбыздын көз карашыбыз эле төмөн жакта. Чын эле төмөн жактагы жер көчкүлөр уламдан улам суюлуп, анан ак карлуу тоолор, анын бетиндеги карагайлар бир ордунда былк этпей бир калыпта турушат. Эч кандай аламатта коркунучтуу көрүнүш дагы жок. Аны көргөндө бардыгыбыздын өөх деп жүрөктөрүбүз ордуна келди. Кудайым атоо, мен акыр заман келди го деп ойлогом. Колуна дүрбү кармаган Сергей деген капитан жигит өңүнө келип, жүзүндө жылмаюу пайда болду. Мен дагы кыямат кайым башталды деп ойлогом. Кудайым атоо, али ичер суубуз бар экен. Ооба, аман калганыбыз үчүн тигил жака барганда муну отметка кылып 100 граммдан басыш керек. Бизде мусулмандарда мындайда сөзсүз бир жандык союп, кан чыгарып, курмандык кылышат. Аны бизде түлөө деп коюшат. Аламаттан ушунчалык жүрөгүбүз түшүп калгандыктан азыр бардыгыбыздын жүзүбүздө жылмаюу пайда болуп, тамашалашканга өттүк. Анан тигил жактагы катуу жер титирөөдөгү жер көчкүнүн алдында калган жердештерибизди эстедик. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт тура. Бүт бардыгы жаратканыбыздын гана каалоосу менен болот экен. Жандары жаннатта, бейиште болсун. Ооба, бул жашоону ар бир адамга жаратканыбыз өзү берип, өзү алат экен. Биз болсо алсыз, макулук экенбиз. Күнөө жасагандан башканы билбейбиз. О, жараткан, күнөөлөрүбүздү кечире көр. Вертолет бир калыпта катуу ылдамдыкта кала тарапты көздөй багыт алып, учуп кетип баратты. Жараткандын укмуштуу аламатын өз көздөрү менен көргөн соң, бардыгынын жүрөктөрүнө ыйман кирип, жараткандан кечирим сурап, өздөрүнчө сүйлөнүп кетип бара жатышты. Төмөн жакта айыл көрүндү. Бардыгы тынч, элдин жашоосу бейкапар. Жолдо ары бери машиналар шуулдап кетип бара жатышат. Аларды көргөндө жүрөгүбүз ого бетер тынчалды. Мен өзүмчө отуруп арт жагыбызда калган тоодогу окуяларды эсиме түшүрүп кетип бараттым. Мына, алтын талашып өздөрүнчө кызыл кыргын болуп жатышты эле. Карачы эми, бири да аман калган жок. Жаратканыбыз бардыгын жазалап койду. Кокусунан үңкүрдүн ичинде калган өзүбүздүн кишилер эсиме түшүп кетти. Аларды жер титирөө болгончо эле Япон жоокерлери өлтүрүп таштады болуш керек. Карачы, байлык эмнелерди гана жасатпайт. Чет өлкөлүктөрдүн максаты кар кишилерди жок кылуу эмес, алтынга ээлик кылууну көздөп келишсе керек. Баса айтмакчы, кандайча ал жакта алтын бар экенин чет өлкөлүктөрдүн бардыгы билип калышкан. Же биздин арабызда дагы чет элдик агенттер, же мындайча айтканда шпиондор барбы? Мына, карачы, ач көздүк каяка алып барат, бардыгын жер жутуп тынды. Бир эсептен ошол алтын толгон үңкүрдүн жерге чөгүп, жок болуп кеткени да жакшы болду. Болбосо мамлекеттер аралык согуш болуп кетиши да мүмкүн болчу. Эртеден бери бакылдашып сүйлөшүп келаткан жоокерлердин бардыгы тынчып, ар ким өзү менен өзү болуп, кээси коңурук тарта уйкуга кетти. Бир кезде күтүлбөгөн жерден алиги кол жазма күндөлүк эсиме түшүп,
үргүлөп келаткан уйкум умачтай ачылып кетти. Баса айтмакчы, белгисиз адамдын күндөлүгү каякта. Мен аны каяка жашырдым эле. Тигил үңкүрдө калып калган жокпу? Жүрөгүмдө ушунчалык тынчсыздануу пайда болуп, акыркы жолу ошол күндөлүктө кайсыл жака койгонубузду эстөөгө аракет кылып аттым. Ушунчалык катуу учкан вертолет бир топ айылдардын үстүнөн учуп өтүп, борбор калабыз Бишкекке жакындап келди. Анан күн чыгыш тарапка багыт алып, көп өтпөй эле Кант калаасынын чет жагасындагы Россия Федеративдик Республикасынын аскер авиабазасынын аянтчасына келип конууда. Ал жактагылар да бизди чыдамсыздык менен күтүп жатышыптыр. Тигил жакта болуп жаткан окуялардын бардыгы буларга маалым экен. Эмне болду? Биздин вертолеттордон бири дагы аман калган жокпу? Аскер авиабазанын жетекчиси катуу тынчсыздана вертолеттун учкучунан сурай кетти. Ансыз деле буга чейин тынчсыздана чыдамы кетип турса керек. Мынакей, өзүңүз көрүп турасыз. Жападан жалгыз биз гана аман калдык. Абага көтөрүлгөнгө араң-араң үлгүрдүк. Анча-мынча жарым мүнөтчөлүк убакытка эле кечиккенде бизди да тоо басып калмак. Кудайга шүгүр аман калдык. Ошентип чет өлкөлүк аскер куралдуу күчтөрүнүн бир дагы адамы калган жокпу тирүү? Алардын жүзү курусун. Тоо жаныбарларын бирин калтырбай жырткычтык менен өлтүрүп, жапайы кар кишилердин бардыгын тукум курут кылып, анысыз келгенсип алтын талашышып бири-бирин өлтүрө баштаганы жаратканыбыздын ачуусун келтирди окшойт. Мына эми ошолордун кесепетинен жыйынтыгы ушундай болду. Бардыгын бирин да калтырбай тоолор менен кошо жер алдына соруп кетти. Вертолеттун учкучу оор үшкүрүнүп алды. Чет өлкөлүктөрдүкүн эсептебегенде Россия авиа куралдуу күчтөрүнүн 12 вертолету дайынсыз жер алдына кетиптир. Алардын бардыгы бийик жар түбүндө согуштук даярдыкта турушкан. Бизден вертолет чалгынга чыкканга жаңыдан абага көтөрүлүүгө даярданып, үстүңкү айланткычы айланып иштеп жаткан. Жаңыдан гана көтөрүлө бергенде жер катуу силкинип жатпайбы? Бир аз мезгилде жерден ажырап, абага көтөрүлүп калган болчубуз. Ошентсе да вертолеттун ичинен жердин катуу силкингенин бардыгыбыз сезгенбиз. Бийик жардын үстүнөн чоңдугу вертолеттой болгон таштар төмөн карай кулап, мөндүрдөй жай баштаганда биз ары карай оолак болуп кеткен болчубуз. Дагы жакшы, араң-араң үлгүрдүк. Ошентсе да майда таштардын учкуну вертолетко тапырап тийип, терезе айнектерин сындырып жиберди. Аны азыр эстегенде да жүрөгүм болк эте түшөт. Анча-мынча эле кечиккенде тигилер менен кошо жер алдына сорулуп кетмекпиз. Кудайыма тобо, али ичер суубуз, жашаган күнүбүз бар экен. Россия Федеративдик Республикасынын Кант аскер авиабазасындагы жетекчиси Москвага, аскер куралдуу күчтөрүнүн министрлигине дайынсыз жоголгон 12 вертолет тууралуу дароо эле отчет даярдай баштады. Мен дагы аларга катышып, күбө катары болгон көргөн билгендеримди айтып бердим. Арине, алардын өздөрүнүн ишидечи. Бул окуя тууралуу өзүбүздүн журналисттерге телевидение аркылуу сүйлөп берейин дедим эле, жогорку бийликтегилер буга катуу тыюу салышты. Тоодогу жапайы кар кишилер тууралуу, ал жактагы алтындар тууралуу эч кимге оозуңдан чыкпасын. Жабылуу иш жабылуу боюнча эле турсун. Мунун арты өтө чуулуу нерсе. Буга чет өлкөлүктөрдүн дагы кийлигишип кетиши мүмкүн. Ушул боюнча тынч болуп калсын деп, кайра-кайра биринин артынан бири эскертүүлөр келип жатты. Атүгүл ак үйгө атайын чакыртуулар болуп, ал жакта иштеген кызматкерлер менен жекече сүйлөшкөн да мезгилдер болду. Бул тууралуу бир да бирөөнү айтпа, тим эле балык бол, билдиңби деген. Бул деген мамлекеттик сыр. Муну ачыкка чыгарчу болсоң, өлкөгө чыккынчылык кылган болосуң. Өзүң кесилип кетишиң дагы мүмкүн деп көптөгөн эскертүүлөр, коркутуулар болду. Албетте мен деле баарын көрүп билип түшүнүп турам. Алиги самолеттогу дээрлик мындан жарым кылымга жакын мурун ачкачылыктан кырылып каза болгондор, ушул убакка чейин билинбей келген кар кишилер, белгисиз жапайы жандыктар, андан кийин ар кайсы өлкөлөрдөн чогулган геологтордун тагдыры, андан соң кар кишилердин эч аяосуз жырткычтык менен өлтүрүлүшү, эң башкысы алтын талашуу маселеси бул дүйнөлүк ызычууну алып келмек. Акыркы мезгилдерде мага биринин артынан бири телефондук чалуулар, кайра-кайра эскертүүлөр, аны менен катар чет өлкөлүктөрдүн дагы мени менен жолугушууга аракет жасашкандары таптакыр жүрөгүмө да, жашоомо да тынчтык бербей койду. Мындан көрө тээ алыска айылдарга качып кетип, ошол жакта ач кулактан тынч кулак бейпил жашагым келди. Бирок бул түрү менен ал жактан да мени таап алышары анык эле.
Дагы бир айта кетчү нерсе, кандайдыр белгисиз адамдар мени уурдап кетүүгө аракет жасашты. Аларды мен чет өлкөлүктөрбү деп ойлоп калдым. Дагы жакшы, менин үстүмдөн көзөмөлгө алып, жүрүш турушумду байкап кайтарып жүргөн атайын дайындалган адамдар бар экен. Мен аны буга чейин билген эмесмин. Ошолор алып сактап калышты мени. Болбосо, ошондон кийин баскан турганымдан сак боло, өзүмдөн өзүм корко баштадым. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин кокусунан белгисиз адамдын күндөлүгү эсиме түшүп кетти. Аны эстегенде жүрөгүм болкула дей түштү. Ал каякта, кимдин колунда калды? Жакшылап эстеп көрсөм, акыркы жолу мага беришип, жакшылап сакта, катып кой деп катуу ишеним менен тапшырышкан болчу. Ой тобо, аны мен кандайча унутуп калышым керек. Менин өмүрүмдү, тагыраак айтканда, биздин өмүрүбүздү ошол белгисиз адамдын күндөлүгү сактап калбадыбы? Ошол күндөлүк бизди алдын ала эскертпегенде, эбакта эле кар кишилердин жеми болмокпуз. Ошол күндөлүк болбогондо биз эбакта ачкадан өлмөкпүз. Күйүүчү суюктукту да кайдан пайдаланарыбызды көрсөтүп бербеди беле. Ичи жалаң таза алтынга чулганган үңкүрдүн кайсыл жерде экенин ошол күндөлүк аркылуу таппадыкпы? Эгерде үңкүр болбосо, бийик өткөл аркылуу биз төмөн карай түшүп кете албайт болчубуз. Ошол үңкүр биздин түбөлүк жайыбыз болмок. Ортодо ушунчалык ызы чуу, баш аламандык болуп кетти. Кар кишилердин баардыгы кырылып тукум курут болду. Алтын үңкүрдү талашып, өлкө аралык кызыл кыргын атышуу болуп кетти. Анан катуу жер көчкү, зилзала, айтор, өз жаныбызды аман алып калуу үчүн жан алакетке түшүп, жан талаша сактанып, ызы чуу болуп атып, күндөлүктү эстегенге убакыт болбоптур. Баары тынчыганда эми гана эсиме түшүп жатпайбы? О, жараткан жардам бер, аны кайсыл жака калтырып койдум экен? Өзүмчө олтуруп алып эстөөгө аракет кылып көрдүм. Анткени күндөлүктү толугу менен окуп бүткөндөн кийин бекем жерге сактап кой деп баардыгы мага ишеним менен тапшырышкан. Эми карабайсыңбы? Аны каяка койгонумду эстей албай жатканымда. Мени менен алгачкы жолу чыккан ар улуттан түзүлгөн геологтордун теңинен көбү азыр жок. О дүйнөгө узап кетишти. Бир тобу кар кишилердин жеми болуп кетти. Дагы бир тобу алиги алтын үңкүрдүн ичинде калышты. Эгерде ошондо үңкүрдө калып калбай, биз менен кошо аракеттенгенде баардыгы аман калышмак эле. Бирок тирүү калаарыбызга кепилдик жок болчу. Биз өзүбүз деле анча ишеним менен чыккан эмеспиз. Кудайыма тобо, али ичер суубуз бар экен. Камоодогу үңкүрдөн да чыгып, суунун аркасы менен төмөн карай түшүп кете алдык. Эми аны каяка калтырдым? Ошол белгисиз адамдын күндөлүгү биз үчүн чоң ачылыш, чоң жаңылык болмок. Болбосо адам буту жетпеген бийик Асказоолу тоонун ары жагындагы башка дүйнө жөнүндө кар кишилер, көптөгөн биз билбеген макулуктар тууралуу эч бир далил калбай калбадыбы? Ал далилдердин баардыгын катуу жер көчкү менен зилзала өзү менен кошо жер алдына соруп алып кетпедиби? Ал каякта калды экен? Маркумдардын талкаланган самолетунан биротоло коштошуп чыгып жатканда, өзүмдүн чоң асынма сумкамдын чөнтөгүнө салып жаткандай болбодум беле? Анын үстүнө чоң сумканын чөнтөктөрү да көп болчу. Андай сумкалардан менде 2-3 бар эле. Баардыгын өзүм менен кошо ала чыкканга мүмкүн эмес болгон. Ошондуктан 1-2 сумкамды ошол жерге калтырып, калган сумкаларымды көтөрө алышымча көтөрүп алып чыккам. Бир оорураак сумкамды болсо, Корей улутундагы жигит жардамдашып көтөрүшүп алган. Анан күтүлбөгөн жерден кар кишилердин алыс жактан өтө тездик менен бизди карай чуркап келаткандарын көрүп, биз дагы жан алакетке түшө качканда, асынып жүргөн сумкабыздын бир тобун ыргытып жиберип, жеңилденип алып качканга аракет кылганбыз. Ошондо менин да баштык сумкаларым талаада калган. Бирок мен артымдагы асынып жүргөн сумкамды таштаган эмесмин. Балким ошол сумкамдын чөнтөктөрүнүн биринде чыгар. Менин бирден бир үмүтүм эле ошондо калды. Өзүм кийип жүргөн кийимимдин баардыгын карап чыктым. Өзүм менен кошо үйгө 3-4 сумка кошо келиптир. Орус улутундагы киши сумкаларды көтөрүшүп мени таксиге салып жиберген болчу. Өлүм коштогон ызы чуулардан ушунчалык чарчагандыктан сумкаларга деле анча маани бербептирмин. Үйгө келерим менен аларды жер төлөгө алып барып коюп таштагам. Андан бери башка көп иштер менен алек болуп жүрүп, арадан бир топ убакыт өтүп кетиптир. Ал сумкалардын ичинде эмне бар эсимде жок. Анча-мынча калган азыктарыбызды салып жатканым эсимде, дагы эмнелерди салганым эсимде жок. Жакшылап эстеп көрөйүнчү. Акыркы жолу күндөлүктү каяка салдым эле? Деги эле менин эстөө сезимим бала кезимден эле жакшы эле.
Бирөөлөрдүн ысымдарын, телефон номерларды бир укканда эле унутпай, эсиме сактап калчумун. Студент кезимде чогуу окуган группалаштарымдын бардыгы эс тутумумдун күчтүүлүгүнө таң калышчу. Анткени билеттегилердин жоопторун бир окуп алып эле кайра ошол боюнча шатыратып айтып берчүмүн. Башкалар сыяктуу күнү түнү кайра окуп даярданчу эмесмин. Ошондуктан жогорку окуу жайын кызыл дипломум менен бүткөм. Москвага аспирантурага сунушташканга мен макул болбой койгом. Геолог болуп өз кесибимде иштегенди жакшы көрдүм. Анан жумушка орношуп иштеп калдым. Өзүмдүн кесибим менен ушунчалык сыймыктанчумун. Кыргызстанда мен чыкпаган тоолор калган жок окшойт. Аманчылык болсо дагы далай асказоолорго чыгабыз. Болбосо Москвага барып окуумду улантып, илимий эмгектерге аралашып кетмекмин. Академик болуп кетишим да ыктымал болчу. Ушунума тобо кылам, өзүмдүн кесибим менен иштеп жатканыма. Жакшылап эстеп көрөйүнчү. Күндөлүктү кайыкка салып жаттым эле. Аябай жакшылап эстеп жатып, акыркы жолу катастрофага учураган самолеттон чыгып жатканда чоң сумкамдын чөнтөгүнө салып жатканымды эстедим. Ал эми чоң сумкамды болсо дайыма артыма асынып, өзүм менен кошо ала жүрдүм. Жаратканым, өзүң жардам бер. Дароо ордундан атып турдум дагы жертөлөгө жөнөдүм. Сумкаларды таар баштыктарды кандай таштасам, ошол эле боюнча жаткан экен. Анча-мынча көк чыттангансып кетиптир. Жүрөгүм элеп-желеп боло дароо эле ошол сумкамдын чөнтөктөрүн аңтарып кирдим. Анан желим баштыкка оролгон күндөлүктү көргөндө Кудайыма тобо келтире жаным жай ала түштү. Бир аз отурган соң бери жактагы башка чоочун сумкаларга көзүм түштү. Булар кайдан келди мага илешип. Россиянын жокерлери булардын баары меники экен деп таксинин багажына салып жиберишиптир. Бирөөсү «Ох, как тяжело, что там внутри, камень что ли» деп айтып жатканында кулагым чалып калган. Бирок анын сөзүнө анча маани берген эмесмин. Ичинде эмне бар болду экен деп четте турган чоң сумканын сыдырмасын акырын сыдыра баштадым. Анан аны толугу менен ачып өтүп, өз көзүмө өзүм ишенбей, көздөрүм бакырая түштү. Анткени анын ичинде толтура таза уютулган алтын бар экен. Мындай күтүлбөгөндүккө таң калганымдан тим эле көзүм чанагынан чыгып, жүрөгүм токтоп кала жаздады. Ой тобо, булар биздин үйгө кантип келип калган. Ар жактагы экинчи сумканы ачсам дагы анын ичи шыкалган толтура таза алтын экен. Айтмакчы, бул баштыктар кимдики, кайдан адашып биздин үйгө туш келди? Жакшылап кунт коюп карасам, Корей улутундагы кишиники экен. Аны киши деп айтса болобу, же жигит деп айтса болобу айтор, жашы 40-тын тегерегинде болчу. Дубалдары жалаң таза алтынга жык толгон алтындуу үңкүрдүн ичине камалып жатканда, ал шашпастан жерде жыбырап талкаланып, дубалдан түшкөн алтындарды сумкасына шыкап салып жатканын көргөм. Мунун ачкөздүгүн кара. Үңкүргө камалып чыгып кетүүгө эч мүмкүнчүлүк жок болуп, шумажал бардыгыбызды тооруп өлүмдү күтүп жатсак, мунун ачкөздөнүп баштыктарына алтындарды толтуруп жатканын карасаң, мындан аман эсен чыгып кетүүгө эч мүмкүн эмес. Бирок ошондо биз ойлогондой болгон жок. Жаратканыбыз бизге мүмкүнчүлүк берди. Жаныбызды тоок келге салып, мейли, өлсөк өлүп каларбыз деп, каалагандар өйдө карай көтөрүлүп чыгып, үңкүр ичиндеги көзгө анча билинбеген ички оюкча аркылуу жүрүп отуруп, төмөн карай түшүп, андан соң катуу шараккан суунун агымына кошулуп төмөн карай ачылып жөнөп кетпедик беле. Анан бийик аскадан шаркыратмадан төмөн карай терең көлмөгө кулап, кайра анын үстүнө сүзүп чыгып, Кудайымдын шарапаты менен дээрлик бардыгыбыз аман калбадыкпы? Дээрлик болгондо эмне? Ошол Корей улутундагы жигит эле өлүмгө учураган. Анда эмне себептен өлүп калганын ошол кезде билген эмеспиз. Көрсө аны өлүмгө жеткирген ушул өзү көтөрүп алып жүргөн алтындары турбайбы? Ал бул сумкаларынын бардыгын денесине оронуп, аркан жип менен чырманып байланып алган болчу. Сыягы бир нерсе болуп кетсе, алтындарынан ажырагысы келген эмес окшойт. Мына эми карачы, ач көздү каяка жеткирет. Өлөрмандыгын карабайсыңбы? Ар кимибиз кара жаныбыздын амандыгын тилеп алып урушуп жатсак, бул ошонусуна да болбой, булардын ордугуна да карабай, өзү менен кошо буларды илештирип алганын. Мына акыры так эле ушул алтындары анын түбүнө жетти. Бардыгыбыз бийик шаркыратмадан төмөн карай кулаганда, мунун денесине байланган баштыктарындагы салмактуу алтындар аны төмөн карай көлмөнүн түбүнө тартып кеткен. Биз бардыгыбыз суудан тумчугуп, араң дегенде суу үстүнө кайрадан калкып чыгып, жээкти карай сүзүп жөнөгөндө бул жигит көтөрүлө албай калган. Атүгүл денесиндеги баштыктар кошулуп байланган жиптерин чечип да үлгүрө алган эмес. Аны сууда жакшы сүзгөн биздин суучул жигиттер суу үстүнө алып чыгышкан болчу. Ошондо да сумка ичинде эмне бар экенин эч кимиси маани бербей, көңүл да бурган эмес.
Бардығын ақырындап есіме түшірі, бұл баштықтар қандайша менің үйіме келіп қалғанына таң қалып жаттым. Тобо, қарабайсың ба, жұтынған албайт бұйырған алат деген чын екен ғой. Құдайы маға бұйырбаптыр. Аны жек алып шығып шалқасынан жатқырып жасалма дем алдырып тірілтуге аракет қылышып, нелерді ғана іштешпеді. Ошол бойынша тірілген жоқ. О дүйнөгө кеткен бойынша қайтып келбеді. Ал бізге қошымша жүк болды. Ошондуктан анын жансыз денесин ошол суу жегине калтырып көмүүгө туура келди. Жерди тереңирээк кылып казып, аны чалкасынан жаткырып, эки колун көкүрөгүнө коюп, үстүнө чүпүрөк жаап, баштыктардын жанына коюп, үстүнө топурак салып көмүп салышкан. Ошондо мен биринчи жолу өлүк көмгөнгө катышкам. Башка динде болгондуктан ага Куранда окутулган жок. Атүгүл башка диндегилердин ырым-жырымын эч кимиси билбейт экен. Жөн гана көмүп бүтүп, үстүнө таш коюп, таш бетине анын аты жөнүн, өлгөн күнүн жазып, мүрзүгө окшоштуруп, анан жем баштыктардын бардыгын көтөрүнүп алып, төмөн карай шашыла түшүп кеткенбиз. Ошондо убакыт аябай кыска болуп жаткандыктан бардык өлүк коюу аз эмин шашыла жасап жатышкан. Шашкан шайтандын иши деген чын окшобойбу? Мына карачы, шашылып жатып чаташтырып, анын жанына башка баштыктарды коюп, көмүп салып кете беришкенин. Ошондо да эч кимиси бул баштыктарга анча маани беришпептир тобо. Андан кийин эмне болду? Ар кимибиз бири-бирибизге жардамдаша оор баштыктарыбызды көтөрүшө, төмөн карай түшүп кетип, анан бардыгыбыз такси кармап, бөлүнүп, таксилерге отурганбыз. Ошол бойдон эч жакка кайрылбастан түз эле Борбор калабыздын чыгыш тарабындагы Кант шаарына барганбыз. Ал жакта бир топко болуп, көп маселени чечип алган соң, менин жүктөрүмдү машинага салып, же тагыраак айтканда таксиге салып, өзүмдү отургузуп, таксинин акчасын алдын ала төлөп, мени калаага жөнөтүп жиберишкен. Болгону ушул. Ошондо артык баш чоочун баштыктардын бардыгын меники деп ойлошуп, жөнөтүп жиберишкен турбайбы? Карабайсыңбы? Ушунчалык алтындардын бардыгы эч кимге буйрбай, мага буйрганын. Баарынан таң калыштуусу, ошондо мен алтындарга анча деле кызыккан эмесмин. Болгону жаным аман калса деп эле тиленип жаткам. Кудайыма тобо, жаным да аман калды. Алтындар дагы мага буйруптур. Баштыктагы алтындардын бардыгын үйгө алып кирдим дагы, залдагы килемдин үстүнө шыгыратып төктүм. Анын ушунчалык көптүгүнө өзүм да ишенбей, оозумду ачып эле туруп калдым.